Урматтуу көкбөр көрөрмандары, 31 август эгемендүүлүк күнүнө карата президенттин кубогу үчүн болгон турнирдин экинчи күнүндөгү 4-чү беттеш ошентип старт алды. Жогорку лиганын алкагындагы экинчи беттеш бул. Мына Көлдүн Көлтөр командасы алар Талас облусунун Кара Бура командасына каршы беттешти баштады. Көк кийимчендер Кара Бура эми ак көк кийим менен булар ошол Көлтөр командасы 9 майда 1 лиганын алкагындагы финалдык таймашта беттешти эле. Азыр болсо Бактияр Жабагиев тажрыйбалуу оюнчу Хансоло менен тез эле тайгазанды көздөй жөнөдү. Азырынча аянттан сыртка чыккан жок. Алар дал ушул сол тараптагы аут болуп калган экен. Андыктан түз эле келип айланпанын так ортосуна улакты таштап кетти. Кара Бура командасында өтө көп оюнчулар алмашты. 9 майга салыштырмалуу азырынча жөн гана оюнчулардын аты жөнүн айтып туралы. Эми оюндун жүрүшүндө кимдер келгенин демек айтабыз. Азыр Көлтөрдүн бир оюнчусу жерге кулады. Эриже бузуудан кийин жерге куладыбы же аты жөн эле жерден мүдүрүлүп кетти эле. Азыр тез жардамды тезирээк чакыруу керек. Мына ушундай беттеш башталган учурда эле кокустук орун алып калды. Азырынча кайсы оюнчу экенин аныктоо бул жерде аныктоо мүмкүнчүлүк болгон жок. Ошентип оюнчуларды тааныштырып өтөлү. Кара Бура командасында көк кийимчендер 1 номерде команда капитаны тажрыйбалуу Бактияр Жабагиев, Хансоло менен Орузбек Бөдөшов, Гүлсары менен 2 номерде Ягуарды минип жүргөн 3 номердеги Айбек Алимбек уулу, ошондой эле Байконур аргымагын минип жүргөн Орузбек Эркинбеков 4, Нурбек Нарбай уулу Чагылган менен 5 номерде, Дастан Баурбеков Милио менен 6-да, Вандамды Карыпбек Эшиев минип жүрөт. 7 номерде азырынча мына Карыпбек Эшиев азыр жаза мамысында турат. Буга чейинки кагылышууда аны башкы калыс күнөөлүү деп тапты. Ошондой эле күрөң атты минип жүргөн Куат Абдыбапов ал 8 номерде, ошондой эле Данияр Искендеров 9 катар сан менен минген аты Терминатор. Фаркат Супатаев 10 номерде, минген аргымагы Тумар. Эми Кубаныч Кеңешбеков 11 катар сан менен ал минген аты Чүрөк. Эми Хусейин Көктү Илис Кушубай Илис уулу минип жүрөт. Мына Хусейин Көк азыр ортодо. Бул Кара Бура командасынын жекеме-жекедеги негизги аты бир тойло көлөмдүү жана чындыгында 9 майда өзүм жакшы жагынан көрсөтүп, мына мыкты аргымак аталганга да 1 лиганын алкагында жетишкен эле. Ал учурда демек биз Көлтөр командасын тааныштыра турган болсок, Памирди минип жүргөн 1 номердеги Нурбек Жакыпбеков, Элдияр Жумадылов 2 катар санында, минген аты Баатыр, Тилек Кошунбаев Сигнал менен 3 номерде, 4-де Эржан Талантбек уулу минген аты Патрон, Майрамбек Абдылдаев 5 катар санда Каркыраны минип жүрөт. Ошондой эле Назар Кошунбаев болсо бул 6 номерде минген аргымагы Танк. Эми жаш деген Бактыбеков Намыс менен 7 номерде, Жаныш Конушбаев ал Золотой менен 8 номерде. Ошондой эле Самат Сүйүнбаев аракет минип жүрөт 9 катар сан менен. 10-да Урмат Абдыш уулу минген аргымагы Борон. Эмил Ишенбеков Победа менен 11, Жандос Сагындыков Шумкарды минип жүрөт ал 12 катар санда. Ошондой эле Канат Бекбоев Көлтөр командасынын жетекчиси жана Көлтөрдүн машыктыруучусу бул Тургунбек Осмонов. Азыр эми Кара Буранын тайгазанына жакын жердеги айланпада жекеме-жеке орун алып атат. Бул рет болсо ошол кайрадан эле Кара Бурадан Хусейин Көк жекеме-жекеге чыкты. Ал эми ага каршы Көлтөр командасынан Элдияр Жумадылов Баатыр менен Хусейин Көккө Баатыр жакшы туруштук берип атат. Мына жекеме-жекеде кадимкидей аргымактардын деңгээли албетте ошол жерде байкалат.
түз эле аутка жөнөдү сүрмө топ. Көбүнчөсү мындай учурда улакты жерге тыштап кетишет. Азыр тыштады, бирок аянттын сыртына чыккандан кийин гана тышталды дагы. Азыр кайрадан жекеме жеке орун алат. Кызыктыруучу сыйлыктар коюлуп баштаптыр ал мезгилде. Бул эми Көкбөр албетте Кыргыздын улуттук оюну болгондуктан көптөгөн жылдардан бери ушул кызыктыруучу сыйлыктар дайыма коюлуп келет. Бул салтка айланган нерсе. Мында кандайдыр бир өзгөчө көрүнүштүн болушу мүмкүн эмес. Азыр болсо жекеме жекеден улак кайрадан жерден көтөрүлүп, мына сүрмө топ улак үчүн күрөштү жүргүзүп атат. Кара буура менен көлтөр 9-майда эле ошентип финалда беттешкен болсо, бул ирет абал бир аз башкача. Жогорку лига менен биринчи лиганын айырмасын чындыгында мындай сыйлык тапшыруу байге фонду жагынан дагы демек тактап чыгышты федерациянын өкүлдөрү. Ошол мисалы үчүн финалда жолуккан көлтөр менен бул кара буура эми жогорку лигада эң акыркы 5-6 орунду алып калган күндө деле алардын тапкан демек кирешеси көбүрөөк болот. Бул ар бир биринчи лигадагы команда ушул жогорку лигада ойногонго бир эле статус жагынан эмес, ошол эле учурда акчалай жагынан дагы кандайдыр бир кызыктыруучу мотив болушу үчүн өтө жакшы. Демек уюштуруучулар тараптан бул чечим деп айтсак болот. Албетте жогорку лигада биринчи орунга миллион сом коюлуп атканы бул өзү чоң нерсе. Азыр болсо кайрадан кезектеги жекеме жеке ошентип кара буура менен көлтөр мына бир тепкич өйдө көтөрүлүп алды. Дүйнө жүзүндөгү эң мыкты турнир деп мына ушул 3 турнирди айтсак болот. Көкбөрү боюнча Ноорус, 9-май жана ушул 31-августтагы турнирлер. Ошентип дүйнөдөгү Көкбөрү боюнча эң мыкты турнирдеги лигага ошентип кара буура менен көлтөр кошулуп алды. Биринчиден бул эки команданы ошентип жогорку лигага чыгышы менен куттуктап өтсөк болот. Эми албетте атаандаштар күчтүү. Азырынча бири-бири менен беттешип атат. Бири-биринин ортосунда кимиси мыкты экени аныктала турган болсо, андан кийин алдыда эртең бүрсүгүнө албетте башка дагы татыктуу оюндар орун алат деп айтсак болот. Ошондо азырынча бул турнирдин алкагында бир да беттеш өткөрө элек 5 команда калды. Алардын экөөсү азыр мындан кийин аянтка чыгат. Ак суу менен Атуу биринчи лиганын алкагында ошондой эле Кыраан бар. Ал эми жогорку лигада бүгүн Достук менен Сары Өзөн беттеш өткөргөн жок. Алардын оюндары эртең. Жогорку лигада тайпалык оюндар болгондуктан ар бир тайпада 3төн команда болгондуктан бир команда сөзсүз түрдө эс алып калмак. Азыр болсо көлтөр командасынан Элдияр Жумадылов ортого чыккан эле, бирок Хусейин Көктү минип жүргөн Кушчуба Элис уулу ошентип улакты жерден эңип кеткен. Түз эле тайгазанга барды, бирок албетте өкүү менен сүрмө топ андан ары алыстап кетти дагы. Кайрадан аут. Ошол Акул ат майданы менен бул чолпонтодогу ат майданынын айырмасы албетте каптал жагында дубалдардын жоктугунда, андыктан бул жакта жекеме жеке көбүрөөк орун алат. Бирок жекеме жекеде мыкты болгон команда эле ийгилик жаратып кетет дегенден алыс болуш керек. Себеби 9-майда мисалы үчүн Ахиллес Геркулес бар ынтымак Достукка каршы беттеште мисалы үчүн ийгилик жарата алган жок. Албетте ал жерде минималдуу эсеп айырмачылыгы болду. Ошентсе дагы капталдарында дубалы бар болсо кайсыл бир командага ыңгайлуу, жок болсо башкасына ыңгайлуу деп айткандан алыс болуш керек. Ал мезгилде мына ошондо бир колу ой күчтүү, караңыздарчы, күчтүү мына улакты азыр Бактияр Жабагиев, эгерде жаңылбасам, ал улакты тайгазанга ошентип салып кетти дагы.
Данияр экен демек. Бул ийгиликти жүргүзгөн Данияр Искендеров мына Терминатор менен жетип барып бүгүнкү беттештеги эсеп сандарын ачты. Ага чейинки чабуул өзгөчө кызыктуу болду. Бир колу менен ыргытканда Тайгазандын берки өзүнөн аркы өзүнө ашып кетип атат. Мына чыныгы биздин карылуу ат жалында чоңойгон мырзаларыбыздын демек аракети азыр кайрадан Карипбек Эшиевдин бул аракети дагы азырынча ийгиликтүү болгон жок. Буга чейинкисинде мына ушул Карипбек Эшиевдин чыныгы карылуу экенин көрдүк эле. Бир кол менен улакты Тайгазандын өзүңө жакын кырына жеткирүү чоң маселе. Ал эми Карипбек Эшиев ыргытканда карама каршы тарапка өтүп кетти. Чындыгында дагы деле болсо Карипбек Эшиев өзүнүн күчүндө деп айтсак болот. Карипбек Эшиев ал 9 майда Кара Бура командасында жок болчу. Анда 7 номерде Орузбек Эркинбеков ойногон Тайсон менен. Ал эми азыр 31 августка карата болуп аткан турнирде ал жок. Анын ордуна да ушул Карипбек Эшиев чыгып келди. Азыр болсо жекеме-жеке орун алып кайрадан Хусейин Гөк менен Кушубай Илис уулу. Караңыздарчы, көз ачып жумганча улакты жерден эң кетти. Азырынча такымга басканга мүмкүнчүлүк бербей жатат. Көлтөрдүн оюнчусу Элдияр Жумадылов. Бул жерде кандайдыр бир эреже бузуу орун алган сыяктуу. Азыр башкы калыс албетте бул маселени чечет, анткени ал өтө жакын жерде туруп абалды толугу менен көзөмөлгө алган. Калысты оюн таласындагы Калыстын айткан сөзү бул закон айтылган. Ошондуктан өз билдим кылбагыла. Калыс деген оюн таласында бүлкеги жамаштап жаткан жок. Эч ким жаза мамысына байланган жок. Андай болсо демек Калыс деген эң тараза. Ооз эки гана эскертүү ал жерде берилген сыяктуу. Кайра болбой калыптыр деген ортого улак кайрадан ташталды. Ошол Элдияр Жумадылов Баатыр менен бирок Кушубай Илис уулу чыныгында эңүүчүгө айланган экен ал. Анын эңкейип улакты эңип кеткени көзгө да илешпей калып атат. Сол такымга басты. Сол тарапта Тайгазанды көздөй Кара Бура чабуулга чыгат. Азырынча мына ошентип айланып кеми бул Хусейин Көктү Спартак деп айтып жүрүшөт. Бирок 9 майда Хусейин Көктү эле катышкан эле, андан кийин Спартак деп айтып келишти. Кандай болгон күндө деле мына ошол Аргымак өзү аты алмашкан болгон күндө дагы. Азыр болсо Карипбек Эшиев өнөктөшү менен кайрадан ийгилик жаратып кетти. Эсеп 2-0, кезектеги салым. Демек Илис уулу Кушубайдын атына жазылды. Карипбек Эшиев мына 2 салымга тең түздөн-түз аралашты. Биринчисинде ошол Тайгазандын кырына улакты ыргытып кетти эле. Экинчисинде азыр Илис Кушубай уулуна жардамга келди. Бир команданын албетте өзүнчө лидери болот. Командага дем күч берген, ошол учурда өзүнүн оюну аркылуу үлгү болгон оюнчулардын ошолордун бири азыр Карипбек Эшиев болууда. Улакты оңой эле мына жерден эңип туруп оң такымга өткөрдү. Демек бул Кубаныч Кеңешбеков протокол боюнча караңыздарчы. Ушунчалык оозу жумшак экен мына. Көз ачып жумганча ушинтип аттын башын буруп карама каршы тарапты көздөй барды дагы кана
Өлдүн талдың такымда Кубаныч Кеңешбеков негизинен Кара Буура командасында бир нече чабандес. Мына азыр кош такым менен ийгилик. Бул кош такым менен салымды ишке ашырып кетти. Эсеп 3-0. Протокол боюнча бул Кубаныч Кеңешбеков болушу керек. 3-чү салымдын автору, албетте өзү жалгыз эмес, өнөктөшү менен чогуу аны ишке ашырды. Кара Буура көлтөрдүн фонунда бир топ эле ишенимдүү оюнду жүргүзүп атат. Финалда деле булар ошентип 9-майда беттешти эле, анда деле фаворит ким экени билинген. Азыр болсо Эркинбек Орозбеков Байконур менен Эркинбеков Орозбек аттын башын сонун буруп кетти. Ушунчалык мына аттар да табымды экен, жана жакшы формасында экенин далилдеп атат. Өзүлөрүнүн ээсин кадимкидей айттырбай түшүнүп, аттын башын буруп кеткенге, токтоп туруп башка тарапка бурулуп кеткенге кадимкидей мүмкүнчүлүк алып атат. Ал мезгилде мындан кийинки боло турган беттештеги чабандестер мындан кийин ак суу менен Атуул беттешет. Атуул командасы өзүнчө экзотикалык команда десек болот. Чындыгында ошентип жакында Россияга барып алар эл аралык фестивалда ойноп келишти. Болгону да чемпион болуп келишти. Аны дагы бир ирет куттуктап койсок болот эфир аркылуу. Жана мындан кийинки Аксуу Атуул таймашы дагы өтө күчтүү болот деп айтсак болот. Кызыктуу болот деп айтсак болот. Ал мезгилде биринчи тайм акырындап соңуна жакындап бара жатыптыр. Көлтөрдүн оюнчусу улакты жерден эңип кетти. Бул болсо Жаныш Конушбаев Золотой деген аргымак менен. Мына Золотой менен ошентип азыр күнгө чагылып тайгазанды көздөй жөнөйүн дедиле. Өзүнүн тайгазанын көздөй баратат. Буга чейинки Расветтикинде эми өзүнүн тайгазанына чабуулга чыгып албаса болду. Сүрмө топ. Ушу артта жүргөн жөө адамдар чындыгында ошолорго таң калсаң болот. Кокус ат коюп кетсе, анын ден соолугуна ким жооп берет чындап келгенде. Бир нече ирет айтылды ал жакта турбагыла деп, бирок кайрадан эле бир нече убакыт өткөндөн кийин жөө жүргөн ошол жактагы күйөрмандардын саны көбөйүп калып атат. Кайрадан жекеме-жеке. Азыр болсо кайрадан эле Кушчубай Илис уулу алды шашылбастан 12-номер улакты сол такымга басты. Сол такымга басты. Азырынча өнөктөштөрү жардамга келбей калып, жыйынтыгында акыркы секундалары 4-чү салымды ишке ашыруу мүмкүн болбой калды. Түп-түз барып мына аутка чыгып кетти. Оюндан сырт калышты. Ушуну менен демек биринчи тайм деле жыйынтыкталат экен. Биринчи салымды Данияр Искендеров ишке ашырды терминатор менен, андан кийин экинчине Кушчубай Илис уулу, үчүнчүсүндө Кубаныч Кеңешбеков. Бирок азырынча биринчи таймдын мыкты оюнчусу Карыпбек Эшиев деп айтсак туура болчудай. 10 секунда калды. Азыр жекеме-жекеге чыгып мына баштаган күндө деле жетишпейт. Улакты эңген менен тайгазанга жеткенче албетте 5 секундтай убакыт өтүп кетет. Андан көрө улакты азыр эңип туруп, мына ортого тыштап кеткени жакшы. Биринчи 20 мүнөттү жыйынтыктадык. Азырынча Көлтөр командасы бир да салымды ишке ашырып элек. Кыскача тыныгуу, андан соң экинчи таймдан жолугабыз. Ошентип Кара Буура Көлтөр командасынын ортосундагы экинчи тайм старт алды. Биринчи 20 мүнөттүк жыйынтык боюнча Кара Буура 3-0 менен алдыда. Жана эсеп жагынан эмес, оюндун сапаты боюнча деле Кара Буура чындыгында бир топ күчтүүлүк кылып атат. Бирок эгерде кийинки баскычка
же болбосо өз тайпасында жакшы орунга ээ болом десе, анда Көлтөр командасы дал ушул экинчи таймда өздөрүнүн чыныгы деңгээлин көрсөтүшү керек. Айрыкча Данияр Искендеров, Кубаныч Кеңешбеков, Кушуа Илис уулу, андан сырткары Бактияр Жабагиев менен Карипбек Эшиевдер өтө активдүү болду биринчи таймда. Эфирге жаңы кошулгандар болсо, эсиңиздерге салып өтөлүм, көк кийимчендер кара буура, ал эми ак көк кийим менен демек Көлтөр командасы беттешти өткөрүп атат. Көлтөр 9 майда өтө жакшы оюнду сунуштап, алар финалга чыкканга мүмкүнчүлүк алган эле. Азырынча алардын оюну кара буурага каршы ишенимдүү болбой жатат. Азыр болсо экинчи таймдагы алгачкы жекеме-жеке ишке ашмакчы. Бул ирет кайрадан эле мына Хусейин Көк, же болбосо Спартак, ал кара буура командасынан Кушуа Илис уулу минип мына ортого чыкты. Жана Хусейин Көк экинчи таймда ишенимдүү ортону бербей мына туруп алганга жетишти. Жаныш Конушбаев чыккан экен, демек Көлтөрдөн Жаныш Конушбаев. Бул 8 номердеги мына минген аргымагы Золотой. Ушул Золотой менен бир ирет жекеме-жекеден алып да кетти эле. Азыр катуу келип койдуруп атат. Тийген жок, бирок эгерде улакты эңип аткан учурда мында келип коюп кете турган болсо, анда эреже бузуу катталып калышы да ыктымал. Себеби бир нече метр алыстыктан келип коюп кеткенге эреже уруксат бербейт. Азыр болсо мына Кушчуа Илис уулу улакты ошентип эңип алды дагы, сол такымга басты. Экинчи таймдын беттеши жүзү башталды. Азыр болсо ошентип айлампадан чыкпай ушул жерден Кушчуай менен Жаныш экөөсү кимиси мыкты экенин аныктап алгысы келип атат. 9 майдан ошентип бул 31 августтагы турнирге мына эки команда жогорку лигага өттү. Эми мындан ары болсо бир эле, демек мындан ары бир команда жогорку лигага өтөт дагы, ал жакта бир команда ылдыйкы лигага түшүп турат. Дал ушундай эреже демек катталганын азыр федерациянын өкүлдөрү менен тыныгуу учурунда сүйлөшкөндө айтып беришти. Азыр бул чабуулдан кийин сөздү улайбыз, Тайгазанды кыйгап өтүп кетишти. Ал мезгилде улакты тартып алган экен Жаныш Конушбаев, жебедей сызып барат жатат. Караңыздарчы, азыр сол такымга басып бара жаткан учурда такымга басып элек болчу экен, демек сол тарабында алып бара жаткан учурда бул жерден Бактияр Жабагиев улакты сонун жулуп алды эле, бирок аян түгөнүп калды дагы, аутка кетип калышты. Ошондо демек мындан ары эми кийинки ири турнир бул Ноорус майрамына карата турнир болуп эсептелет 2020 жылы. Ошондо жогорку лиганын эң акыркы орунда алган командасы биринчи лигага түшөт. Ал эми биринчи лиганын чемпиону жогорку лигага чыгат. Ал эми байге фонду биринчи орун 1 миллион сом болсо жогорку лигада, экинчи орун 500 миң, үчүнчү орун 250 миң, төртүнчү орун 125 миң, бешинчи орун 80 миң, алтынчы орун 30 миң. Эң акыркы орунду алган команда ошентип 30 миңге ээ болот. Жана биринчи лигага түшөт. Биринчи лиганын чемпиону 100 миң сом алмакчы. Ал эми экинчи орун 70 миң, үчүнчү орун 50 миң, төртүнчү орун 30 миң дагы эң акыркы орунду алган командалар. Калган командалардын баары ошондо 10 миң сомдон кызыктыруучу сыйлыкка ээ болот. Жок дегенде баскан турганын бир аз болсо дагы жапканга мүмкүнчүлүк түзүлөт деп айтсак болот. Ошондо эми тайпалык оюндар, мисалы үчүн А, Б тобуна бөлүндү жогорку лигадагылар. Анын жыйынтыгында жогорку лиганын мисалы үчүн
бирден 4-чү орунга чейинкиси белгилүү болот. Ал жерде 3-чү орун үчүн болгон таймаш бар жана финал. Ал эми акыркы орунду кантип аныкташат дегенде, ар бир тайпанын акыркы орунду алган командалары алар 5-6 орун үчүн ат салышып, алар дагы таймаш өткөрөт. Ошентип эң акыркы орунду ким алганы дал жакта белгилүү болот. Азыр болсо кайрадан эле жекеме-жеке орун алып атат дагы Орозбек. Бул жерде Эржан Талантбек уулу демек Көлтөр командасынан чыккан экен. Жакшы тирешти. Жөн эле жакшы тирешпестен азыр улакты дагы өзүнүн такымына басып алганга жетишти. Кана азыр болсо түз эле Тайгазанды көздөй бара жатат. Ошондо булар азыр өздөрүнүн Тайгазан жакты экен, карама каршы тарапты көздөй чабуулга чыгышы керек. Мына өтө жакшы бир атандашты артта калтырды дагы. Азыр ат кулагын жапырып ушул жерден чабуулга жөнөдү. Өтө туура, ишенимдүү келе жатты эле. Мына тоскоолдук кылган эч ким жок. Ошол мезгилде эсеп саны өзгөрүп кетти. Бул болсо демек ошентип 1-3 эсеп айланып кетти. Көлтөр командасынын оюнчусу Урмат Абдышуулу деп айтып атат. Менин оюмча бул Ишенбеков болчу. Кандай болгон күндө дагы ошентип эсеп санын экинчи таймда кыскартып алды. Бул өтө маанилүү. Үчүнчү таймда алды оңдоп кетүү кыйын болуп калышы ыктымал. Айбек Алимбек уулу эгерде жаңылбасам, мына сага ушунча аракет албетте азыр текке кетти, бирок чабуул чындыгында бир топ эле ишенимдүү болуп чыкканын баса белгилеп айтсак болот. Азыр эч ким улакты жерден көтөргөнгө аракет кылган жок, себеби калыс жекеме-жекени буйруган болчу. Тайгазандын кырына түйүнө улак түшүп калган учурда толугу менен башкы калыста укук бар жекеме-жекени жарыялаганга. Хусейнгөк менен кайрадан чыкты эле. Ал мезгилде ошентип көз ачып жумганча Эржан Талантбек уулу кайрадан улак теңип кетти. Аутка чыкпайт бекен, чыккан жок. Атаандаштардын баарын артта калтырды. Бирок бул оор аянтта ылдамдыкты кармоо бир аз кыйыныраак. Жергиликтүү күйөрмандардын ошентип колдоосунда Тайгазанга бара жатат. Ат эрте токтоп койду. Жыйынтыгында Жаш деген Бактыбеков эсепте 2-3-кө айланта албай калды. Бул жерде эч кандай Жаш дегендин күнөөсү жок. Ат Тайгазанга жок эле дегенде 1 метр, 1,5 метр жетпей токтоду. Тайгазанга демек аны жакшылап үйрөтүү керек. Барып такалып туруп токтоп берсе, чабандес үчүн эч кандай ал жерде чабандес үчүн эч кандай маселе жаралмак эмес. Аскербай. Жекеме-жеке. Жакшы. Беговой дорожканын дубалдарына байланма. Жекеме-жеке. Бул рет демек экинчи таймдын 10-минутасы. Хусейнгөк чыккан жок. Бул рет жекеме-жекеге Бактияр Жабагиев өзү чыккан экен. Азыр улак ортого, дана ортого коюлгандан кийин азыр жүрүш кайрадан башталды. Хусейнгөк чыкпаса, демек Көлтөр командасынын оюнчулары кадимкидей ишенимдүү болуп келет экен. Жаныш Конушбаев чыгыптыр мына. Жаныш Конушбаев сол колу менен улакты эңип туруп оң тарабына өткөрөйүн деди эле, бирок Бактияр Жабагиев өз учурунда ага аралашып кеткенге жетишти. Каптал жактан бирөө кагып кетти окшойт.
азыр кимдир бирөө 2 мүнөттүк убакытка оюндан четтеши ыктымал. Ары жактан кимдер келип атат? Пикир келишпестик орун алып кетти. Дүрбөлөң түшпөйүнө жөнөй оюнду жалгаштырып кетеличи. 4 номердеги Кара Буранын оюнчусу Орозбек Эркинбеков кандайдыр бир пикир келишпестикке барган сыяктуу. Кеттик. Мына ошентип Орозбек Эркинбековна жазамамысына байланды. 2 мүнөткө ал оюндан четтетилди. Азыр болсо демек ошентип Кара Бура командасы бир оюнчуга аз. Теме мүмкүнчүлүктөн пайдаланып Көлтөр эсеп сандарын кыскартканга аракет кылат. Азыр көрөбүз, азыр байкайбыз. Тайгазанга жакындап барды. Бир оюнчуга аз болсо, эгерде бир-бирден атты караса деле, ошондо улак менен жүргөн чабандес ал бош калмак. Бул жерде тактикалык жүрүштөр өтө маанилүү. Экинчи дем менен кайрадан Тайгазанга кайрылып келди. Көлтөр командасы Ысык көлдүн жергиликтүү командасы, андыктан анын күйөрмандары бул жерде көбүрөөк экенине таң калуунун кереги жок. Кош такым менен салганга аракеттер көрүлүп атат. Кана Кара Бура командасынан бирөө эч жака чыкпай орнунду. өзгөчө Тайгазанга көп жабышты. Ага карабастан эреже бузуу орун алган эмес бул жерде. Азыр улакты алып жүргөн, эгерде жаңылбасам, бул Тилек Кошунбаев сигнал деген аргымак менен бир сыйра арайланып, бир айланып кайрадан азыр Тайгазанга кайрылып келгенге аракет жасайт. Ат үстүндө улакты тартып кетти эле. Кара Буранын чабандеси. 14 минутта. Бул 14 минутта экинчи таймдын 10 номердеги оюнчу болсо, анда Фархат Супатаев кадимкидей ат үстүндө атаандаштан улакты жулуп кетти эле. Бирок аянттын сыртына чыгып кетти. Кайрадан жекеме-жеке. Биринчи таймда эсеп 0-3 болгон болсо, экинчи таймда ошентип 1-3 болуп турат. Жана бир сонун мүмкүнчүлүктү Көлтөр оюнчусу кетирип алган. Азыр Кушуа Илдис уулу 4 номердеги ишенимдүү сол такымга басты. Эржан бул ирет тоскоолдук кыла алган жок Кушуаева. Эсеп саны 3-1 эсебинде. Азыр болсо мына 5 минутасы. ошентип Тайгазанды көздөй. Жок, азырынча барганга мүмкүнчүлүк болбой жатат бул жерде. Өнөктөшүнө өткөрүп берди. Бул Карып Бегешев же Бактияр Жабагиевпи? Азыр мына жебедей Команданын капитаны Кара Бура сызып жөнөдү. Аны албетте баш кийиминен эле тааныса болот. Кандай сонун Тайгазанга барды, бирок минген аты Тайгазанды жандап өтүп кетти. Кайрадан келе жатат. Караңыздарчы, кандай керемет. Мына сага ошентип эсеп Бактияр Жабагиев эсепти 4-1 жеткирип кетти. Бактияр Жабагиевдин бул алгачкы салымы болбой эле Бактияр чыныгы көкпөрү чебери. Мына аны иш жүзүндө далилдеп койду. Фальстарт болуп калыптыр. Азыр башкы калыстын уруксаты менен гана оюнга кирүү керек. Атайын белгиленген чийим бар. Артка чегинип керек. Дагы артка чегинип туруп, мына эми жөнөсө болот. Ошол эле учурда Көлтөрдүн коргоочулары дал ушул Бактияр Жабагиевдин жолун кадимкидей тосуп аткан экен. Бул эле
чемпионатта эмес, далай Албетте коргоочулардын ролу өтө чоң. компаниясы Күйөрмандар баары улакты тайгазанга салган учурду чабуулчуларды көзү көргөнү менен чындап келгенде ошол мүмкүнчүлүктү түзүп берген коргоочулар болот. Башка атаандаштардын жолун тосуп берген ошол коргоочулар. Азыр болсо Көлтөр. 10 номердеги Бул Урмат Абдышуулу. Бороо менен мына бороондой бул жерде ылдамдык менен келе жатат. Тоскоолдук кылган бирөө болобу? Ооба, тоскоолдук кылып калды. Аттын башын буруп бир айланып туруп кайрадан чыгыш керек. Мына кайрадан жөнөдү. Мына эми анык жолду тосуп чыкса болот. Кош такым менен жок, өзү эле салып кетти. Бул жерде Урмат Абдышуулу. Экинчи улакты салды. Чакырып койгон атаңдын урматына урматтап коюлганыңды дагы бир жолу таазалап тактап кеттик. 4-2 эсебинде. Экеси артыкчылык бар. Кара буурада дагы деле экинчи таймдагы соңуна жакындап баратыптыр. Азырынча улак ортого коюлу элек, ал эми чабандестер ушунчалык жана дүргүп турат дагы. Түз эле демек ошол улак коюлчу жерди ошол тарапты көздөйт. Жөнөдү эле калыс мышкырыгы. Албетте мындай турнирде калыс болуу деле жеңил эмес. Камчысы түшүп калган окшойт. Камчысы түшүп калыптыр, бирок камчысын албай эле кетип калды. Мына эми ышкырык жаңырды дагы. Улакты еңип кетти. Аттын башын бур. Кана аут. Болжол менен бир жарым метрдей өтүп кетти. Кубат Абдыбапов күрөң ат менен азыр болсо кайрадан эми жеке бул жакта бир топ эле башаламандык орун алып аткандай. Жок, бул пикир келишпестик эмес. Аянтта эмнегедир чабандестердин саны көбөйүп кетти. Көлтөр командасы 4-2 эсебинде Калыстар чогулуп азыр кандайдыр бир орток пикирге азыр келип алсын. Ышкырык чакты Ошентип жекеме-жеке башталды. Хусейин Көк мына ортодо, ал Эржан менен Кушчубай ошентип мына азыр тирешти дагы. Азырынча тегерек чийиндин ичине киргенге эреже уруксат бербейт. Кана басып алган экен. Кушчубай менен Эржан кадимкидей улакты чындап талашып атат. Басканга аракет кылып атат. Кана экөөнүн ортосунан кимиси бул жерде ийгиликтүү болуп чыгат. Негизинен такым Кушчубай такымга басып алган болчу, андыктан андан улакты алуу жеңил болбойт дегенче экинчи тайм жыйынтыкталды. Эсеп болсо 2-4. Эми тыныгуу. Uzak ketken жок. Куйрукташып келе. Ошентип биз Кара Бура Көлтөр командасынын ортосунда 3-чү жыйынтыктоочу таймды баштадык. Экинчи таймда Көлтөр биринчиге салыштырмалуу жакшыраак ойноду жана эсеп сандарындагы мына 2-4кө жеткирген болсо, азыр 3-чү жыйынтыктоочу бөлүккө орун алып атат дагы. Бактияр Жабагиев. Кубаныч ойнотуп атат 98-жылкы Кубаныч. Бул болсо Кубаныч экен. Чындыгында буга чейин Бактияр гана мына башында өзгөчө кийим кийип жүрсө, азыр андайлар Кара Буранын катарында бир топ жана 3-чү таймдын 50-секундасында
50 секундасында мына Кубаныч Кеңешбеков улакты салып кетти. Кара Буранын чабуулчусу 3-чү салымды да алышка ашырган болчу. Азыр ошентип 5-чи. Эсеп мына 5-2 Кара Бура ишендүү жеңишти көздөй бара жатат. Менген аргымага чүрөк, мына чүрөк азырынча карматпай жүргөн мезгили, бирок эң башкысы улак тайгызганга салынды. Ошону менен эсеп Кайрадан жүрүш уланууда. Көз ачылганча бул жерден Орозбек Эркинбеков улакты көтөрүп кеткен. Эми чыгып кетти. Ак командасы менен Акыл командасы осмотрдан өтүп атат. Жогорку лигада демек 5-6 орун үчүндагы беттешинде орун ала турган болсо, ошондо А тобуна бир топто булар жайгашып калган. Андыктан ошондо А тобунда акыркы, Б тобунда акыркы болсо, негизинен теориялык жактан бүгүнкү беттештин жеңүүчүсү демек Нооруз байрамына карата, мына 21 март Нооруз байрамына карата боло турган эмки жылкы беттеште ал жогорку лигада калганга мүмкүнчүлүгү бар экен. Бул өтө маанилүү. Андыктан мына ушул экөө таймашты өткөрүп жаткан учурда өз тайпасында 2-чи орун үчүн, жок дегенде 2-чи орун үчүн болбосо, мүмкүнчүлүк болуп калса албетте 1-чи орунга чыкканга аракет кылат. Себеби биз натынуу учурунда ошо федерациянын жетекчилиги менен сүйлөшкөндө алар 1-чи, 2-чи, 3-чү эле орун эмес, ошол 5-чи, 6-чы орун үчүн дагы демек беттеш орун алып, биз эң акыркы орунду алган, жогорку лигада эң акыркы орунду алган команданы аныктайбыз деген. Андыктан бул жагы өтө маанилүү. Азыр болсо кайрадан 7-чи номердеги Карпбек, кайрадан Кара Бура чабуулда. Дал ушул Карпбек Эшиев 1-чи таймда өтө активдүү болду эле, 2-чи таймда бир аз өнөктөштөрүнө мүмкүнчүлүк берип, бир аз эс алып алып, азыр кайрадан чыгып, кайрадан өзүнүн чыныгы деңгээлин көрсөтүп атат. Карпбек Эшиев өнөктөшү бул жерде Кубаныч экөөсү кирди, жаңы болсам, ал менен чогуу улакты тайгызганга салайын деди эле. Бул ирет көлтөрдүн коргонуусу сапаттуу болуп калды. Улак тайгызгандын ошентип улак болсо аяктын сыртында калды. Улак кайрадан жекеме-жекеге ташталат. Хусейин Көк буга чейинки турнирдегидей эле өз деңгээлин кадимкидей көрсөтүп атат. Ага каршы бир нече ирет ага каршы Золотой чыкты, мына Жануш Конушбаев. Азыр болсо Хусейин Көккө жакшы атаандаштыкты көрсөтүп аткан. Бул ирет Фархат Супатаев, Урмат Абдышуулу чыккан экен Бурон менен. Шашпай, ушундай сонун ыкшап. Азыр болсо мына улакты ошентип Мержан такымына басып алды. Эми топтон сурулуп чыгып жөнөсө болот. Өнөктөштөрү жакшы ойноп берсе, эң башкысында сол тарапты карап бериш керек. Бири-бирин түшүнбөй калды. Ал жерде эми улактын өнөктөшүнөн албай эле тескерисинче атаандаштардын жолун тосуп берсе, өзү дегенче болбой, оңой эле чыгып кетти. 9-чы минута. Бара келди, жакшы тиреши болуп атат. 6-чы номердеги Кошумбаев Назар. Илисолу Кушчубай, баягы эле Кушчубай. Сөөгү эмес, темир эти эмес, кайыш Кушчубай. Алып атат, жерден көтөрүп атат, эмгек кылып атат, оң такымга салып атат, кетти, жылып атат, аракет кыбырап, кырташып өткөзүп берди. Эми кандай болот болду экен? Коргоочулар коргоп атат. Ой, бара келди. 9-чы минутта 45-чи секунда. Кеңешбеков Кубаныч.
беттештин бүтөрүнө ошентип бир 7 мүнөттөй убакыт бар. Жана дал ушул Кубаныч Кеңешбековдун 6-чы улакты тайгазанга салгандан кийинки азыркы абал мына дагы деле сакталып турат. Эсеп 6-2 болгондуктан эми бүгүнкү ушул жогорку лиганын Б тобундагы тайпада Кара Буура командасы 1-чи орунга көтөрүлгөнгө өтө жакын турат. Аларды 1-чи орундан болгону ошондо 6 мүнөт бөлүп турат деп айтсак болот. Бул Б тобунда бул Көлтөр менен Кара Буурадан сырткары Ош облусунун Достук командасы бар. Алар азырынча беттеш өткөрө элек, ошондуктан 1-чи орунга көтөрүлүү мүмкүнчүлүгү түзүлүп турат. Азыр болсо мына жекеме-жекеде Көлтөр командасынан Урмат Абдыш уулу чыккан болсо, азыр болсо мына Илис уулу Кушчубай кайрадан ийгиликтүү аракетти ишке ашырды. Жана улак ал мезгилде Кубаныч Кеңешбековго кайрадан өткөрүлүп берилген экен. Кубаныч өтө татыктуу оюнду өткөрүп атат. Чыныгы Кара Бууранын таза чабуулчусу уламдан улам ийгилик жаратканын көрүп атат. Асына караңыздарчы, бир кол менен эле жөн эле ыргытып 7-чи улакты салып кетти. Кубаныч Кеңешбеков бул келечеги өтө кең чабандестердин бири деп айтсак болот. Караңыздарчы, жөн гана ушул тайгазанга жакын келген учурда бир кол менен силкип туруп улакты салып кетип атат. Бүгүнкү беттештин мыкты оюнчусу аталууга негизги талапкер Кубаныч Кеңешбеков. Буга чейинки айрыкча 6-чы улакты өтө ыңгайсыз жерден салып кетти эле. Ал жерде жанында коргоочулар турган. Бирок ага карабастан ошол коргоочулар бир доли секундага концентрациясын жоготту эле. Көзөмөл жоготкон ошол учурда көз ачып жумганча анда да улакты тайгазанга салып кеткен. Демек, Кубаныч Кеңешбеков жакынкы же болбосо тагыраагы эмки сезондо чыныгы топ командалардын бирөөсүндө ойноп калышы толук ыктымал. Улак ортодо жерде тагыраагы аны болсо бир учурда 3 оюнчу мына бир улакка жабышты. Азыр аутка бара жатышат. Албетте аут. Абалы сакталды. Бул жерден Тилек Кошунбаев сигнал менен улакты аягына чейин тартып алганга аракет кылып көрдү эле. 17-чи минута. 3 мүнөт калып тур, демек беттештин бүтөрүнө. Эми биз Кара Буура командасын жеңиши менен куттуктай берсек болот. Анткени Көлтөр калган 3 мүнөт ичинде 5 улак салышы мүмкүн эмес. Ансыз деле мына жекеме-жеке бул жерде дагы эгерде кааласа Кара Буура командасы дагы 1 мүнөттө текке кетирип кое алат. Бул рет Орозбек Эркинбеков чыкты. Кара Буура командасынан Хусейин Көктү бир аз эс алдырууну туура көрүшкөн экен. Мына мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ошентип Элдияр Жумадылов улакты алып кетти. Элдияр Жумадылов дагы деле улак менен жүрөт, бирок сүрмө топтун курчоосунда калды. 18-чи минута. Жок дегенде дагы бир рет улак салып кетсе, күйөрмандардын Көлтөрдүн күйөрмандардын маанайы көтөрүлмөк. Бирок аны менен Кара Буура оюнчулары такырмакул эмес. Алар максималдуу түрдө бүгүн эсеп айырмачылыгын көбөйткүсү келет. Анткени бул эки команда тең. Эртең жана бүрсү күнү Достук менен беттешет. Ал беттеште дагы көп нерсе чечилмекчи. Азыр болсо Жаштеген Бактыбеков улакты такымга баспастан жөн гана көтөрүп бара жаткан. Эми азыр болсо тайгазандан алыстап кетти, аутка дагы деле такымда басып жүрөт Жаштеген.
Бактыбеков намыс деген аргымак менен убакыт болсо учкан кош. Убакыттын өтүшү көлтөргө каршы иштеп атат жана аларга каршы иштебеген күндө деле бүгүнкү беттештин, азыркы беттештин негизги жасала турган иштери буга чейинки убакыттарда ишке ашып кетти. Азырлак менен жекеме жеке чыккан Урмат Абдыш уулу Көлтөрдөн жана Урмат Абдыш уулу атаандашынан улакты тартып алганга аракет кылып атат. Кара Буурадан болсо Фархат Супатаев чыккан экен. Урмат Абдыш уулу улакты дээрлик өзүнө алып алды. Акырындап мына аягына чейин күрөшүп көргөн менен улак Көлтөрдө калды. Жерге таштаганга дагы бул жерде мүмкүнчүлүк жок. Кезектеги жекеме жеке акыркы минутта өзүнүн өкүмүн сүрүп атат. Ошону менен бүгүнкү күнгө каралган жогорку лиганын алкагындагы экинчи беттештагы жыйынтыкталчудай жогорку лигадагы оюндар күнүнө 2ден гана оюн болот. Калган беттештердин баары биринчи лиганын алкагында. Жалпысынан 16 команда биринчи лигада, 6 команда жогорку лигада болушу керек эле. Ысык Көлдүн Кара Ой командасы келбей калып, ошондуктан биринчи лигада 15 эле команда болуп калды. 10 секунда. Ошондуктан 6 команда менен албетте 15 команданын айырмасы бар. Ошондуктан биринчи лигада көбүрөөк оюндар болот. Ал учурда Кара Буура Көлтөр беттеши аягына чыкты. Эсеп 7-2. Биз болсо Кара Буураны ишенимдүү жеңиши менен куттуктайбыз. Ал эми Көлтөр чындыгында эле кызыктуу оюнду сунуш кылды. Кара Бууралыктарга ага карабастан бүгүнкү беттеште ошентип жеңил узасын тартып калды. Урматтуу көкпөр сүйүүчүлөр, ошентип бул берүүнүн соңуна чыгардык. Кызматыңыздарда мен Эркин Абдуллаев болдум. Кийинки эфирлерден кийинки көкпөр оюндарынан жолукканча саламатта туруңуздар.